Кыргызстандын бир жетишкендиги деп ойлойм. Кудай кааласа кыргыз элинин үмүтү чоң, ар бир кыргыздын. Садыр Нуркочоевич бир жылдын ичинде кудай кааласа бир болуп кетпесек дагы бир жылдын ичинде бир өнүгүү жолуна түшөбүз деген ар бир кыргыздын жүрөгүндө ушундай бир жылуу ойлор, жылуу ушундай бир максаттар келип атат. Анан ушул жерден дагы ушул аземде ушул кичинекей бир отуруштун бир мероприятиянын ачылышы үчүн ушул жерде аксакалдарды чакырып коеюн. Жоробек мырзаны чакырып коеюн. Ушу Иркутск шаарынын Улан-Удэ Чита областынын координаторунун башчысы өзүнүн актыгы менен, тактыгы менен ушу кыргыз элинин, ушу Иркутскидеги кыргыздардын арасында өзүнүн аттын качкасында таанылган Жоробек мырза келип берсеңиз. Арстан мырзаны чакырсак, ушу кыргыз мамлекетинде, ушундай кыргыз мамлекетинде ушу жогорку кызматтарда иштеген, мамлекеттик кызматтарда иштеген, ушул жерде дагы шайлоодо өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн Арстан экеге да кол чабуулар болсун. Жоробек ака, сиз дагы чыгып, аксакалдык сөзүңүздү, балдарга каалоо тилектериңизди айтып берсеңиз. Жоробек мырзага берем. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, жана меймандар. Мен чын жүрөктөн бардыңыздарды байрамыңыздар менен куттуктайм. Ошол менен бирге бардык жакшылык нерселерди каалайм да силерге. Assalamu alaikum. Урматтуу жана кымбаттуу болгон мекенчилдер, патриоттор. Мына биз күткөн күн да бүгүн келди. Аллага миң мартабы шүгүр. Биз тандаган, эл тандаган адамды президент кылып шайлап алдык. Эмне дейбиз мекенчилдер? Ушу дайыма ишиңер оң болуп, өрүшүңөр малга, кырманың ар данга, тас торгонуң ар нанга толуп, семьяңар менен дайыма бактылуу болуп, ушул кыргыз эли өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулушуна биз чын жүрөктөн ишенебиз и колдойбуз дайыма. Assalamu alaikum, hurmatlı mekенчилдер. Менде ушо жакшы ийгиликтер болду. Шуларга чоң рахмат силерге. Ушунчалык аракат кылып неме болгон. Майрамыңыз менен куттуктайм. Ушул Жоробек мырза ошо ар бир областтын Россиядагы координатору беришип, Москвада чогулуш өттү. Ошол жерден кур келбей, ошол жерде кызмат кылган активист, патриот жигиттерге ушундай сыйлуу грамоталар бар экен. Ушуну Жоробек мырза өзү колу менен тапшырып койсо. 10 январда ушу президенттик шайлоодо кызмат кылган, өзүнүн патриоттуулугун көрсөткөн Кудай Назаров Атамбек сыйланат грамота менен. Hello, Dada. Party in the club, come on, let's go. Ошондой эле сыйлык менен Бейшемгазиев Абдулла сыйланат. Январда президенттик шайлоодо дагы биздин чыныгы бир мекенчил патриотубуз Султанов Мирисламбек сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Пиримбердиев Жеңишбек сыйланат. Келиңиз. Чыныгы кыргыздын уулу патриот мекенчил Доскараев Шайбек Аскарбекович сыйланат. Ошондой эле биздин аксакалыбыз ошол жерде шайлоодо эртеден кечке ушу баш
жаш балдарга баш көз болуп өзүнүн кеңешин айткан Камилов Торобек Камилович агабыз сыйланат. Кыргыздын чыныгы уулу, көлдүн кулуну, ушу Садыр Нуркожоевич агабыздын ийнелеринен болот. Ушундай аябагандай өзүнүн бир активдүүлүгүн, патриотчулугун көрсөткөн Шайымбетов Канат агабыз сыйланат. Ошондой эле сыйлык менен Эсенов Бакыт сыйланат. Келиңиздер. Барбы бул жерде? Ошондой эле кызмат менен бизден сыймыктанган агабыз Маткаримов Арстанбек Бапанович агабыз сыйланат. Келиңиз, сыйлыгыңыз кут болсун. Ошондой эле бир чыныгы патриот, мекенчил, ушундай шайлоодо өзүнүн активдүү кызмат кылган Эргешев Данияр Сапарбаевич сыйланат. Келиңиз, сыйлыгыңыз кут болсун. Ошондой эле 10 январда шайлоодо байкоочулук кызматты аткарган Турдалиев Мирбек сыйланат. Келиңиз, сыйлыгыңыз кут болсун. Эртеден кечке байкоочулук кызматты аткарган Мирбек, сыйлыгыңыз кут болсун. Сыйлык менен Капаров Болотбек мекенчил патриот уулу сыйланат. Келиңиз, сыйлыгыңыз кут болсун. Патриоттор дагы багы жаңылбаган жаак, мүдүрүлбөгөн туяк болот дейт. Ушул жерде дагы биздин кызмат кылган чыныгы мекенчил патриот агабыз калып кетиптир. Агабыздан кечирим сурайбыз. Рустамов Атамбек агабыз, келиңиз. Келип сүйлөгүңүздү алып кетиңиз. Катачылык бизден кетти. Кечиресиз дагы бир жолу. Сыйыңыз куруп болсун, а? Биздин жигиттер, мени жигиттер керек.